Assalamu alaikum. Урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, биз Жалал-Абад шаарындабыз. Дагы деле сиздерге Жалал-Абад шаарындагы сатыла турган үйлөрдү, жерлерди жана батирлерди көрсөтүп жатабыз. Кезектеги чыгарылыш Жалал-Абад шаарынын Спутник кичи районундагы Жамашев көчөсүнөн 115-үй сатылат экен. Бул сиздер көрүп турган маңдайдагы үй. Азыр ушул үй боюнча сиздерге толук так маалымат беребиз. Андыктан Жалал-Абадтан үй издегендер, батир издегендер болсо, ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр, эч бир башка каналга которулбаңыздар. Бул Жамашев көчөсү, мына көрүп турасыздар. Спутник кичи районундагы эң жакшы көчөлөрдүн бири. Бул үй мектепке жакын, бала бакчага жакын, медициналык учрежденияга жакын жана мына көрүп турасыздар, мечиттин эле жанында экен. Асфальт болгон көчө, тротуары деле асфальт. Агын суу келген, таза суу бар, газ бар. Мына ушундай бардык шарты бар район экен. Бул көчө негизи Спутник кичи районунан түз бул жака Көгарт кичи районуна өтүп кете турган көчө. Тактап айтканда Көгарт менен Спутник кичи районунун чек арасында жайгашкан үй. Бул 115 номердагы үй экен. Телефон номерлери да жазылып турат. Сырт тарабы мына караңыздар, дарбазасы кызыл түстө, фундаменти бар, бышык кыш менен дубал урулган экен. Азыр үй ээси бизди күтүп атат. Азыр биз сиздерге кирип толук көрсөтүп чыгабыз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, Жалал-Абад шаарынын тургундары жана жалал-абаддыктар сиздин үйүңүздү көрүүгө даярданып, баятан бери карап атышат. Буюрса аягына чейин көрөт сиздин үйүңүздү. Даярсызбы үйүңүздү көрсөткөнгө, эже? Даяр. Жакшы. Канча сөтүк общий жердин? 4,5 сөтүк, документтер ошондой. 4,5 сөтүк экен. Эшигин көрүп төрүнөт дейт. Мына караңыздар, эжебиз жакшынакай кылып, бактаракты кылып, жүзүм, черешня бар экен, гилас бар экен. Мөмө жемиштердин, жер жемиштердин бар жогун кылып коюптур. Биз оң жактан баштайлы. Мына бул дубал менен үйдүн ортосундагы 2 метр аралык түз барганда бул жерде даараткана экен. Анан дааратканага суу туташтырганга дагы анан кире беришке атайын баягы кран жагылганга бул жерге сууну киргизип даярдап коюптур, көрдүңүздөр. Бул үй эже Союз убагында курулган үйбү? Мына бул оң жакта көрүнүп турган үй, Демек түшүнүктүү. Биз азыр ушул үйдөн баштайлы анда. Жалпы канча комната бар? 8 комната дедиңиз беле? 8 комната. Келиңиз эже. Бул жер астанасы. Мындай кылып темирден тосмолорду жасап коюптур. Тепкич эки жака түшөт экен. Бул жерде мына жер аянтыда турат. Мына ал жакта кухнясы, азыр чыгып көрсөтөбүз. Биз эми үйдүн ичине киребиз. Анан бул Союз убагында курулган үй экендигин да карап коюңуздар. Сырты тыныкеден жаңыланып жабылыптыр. Жыгаштары бүт сасна экен, карагай. Мына бул эски арчаларды көрдүңүздөрбү? Бүт Союз убагында биздин уста аталарыбыз жасаган үй экен. Демек бышык. Чечен кыштан салынган үй. Ал эми муну заманбап жасап, пластиктен мындай жылуулап коюптур. Анда үйдүн ичине кирели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Илайым ушул үй сиздердин араңыздардагы бирөөнүн үйү болуп калсын. Киргенде бул жер холл. Союз убагында мындай жерди веранда деп койчу. Бул жерге сөрү тапчан коюп отурсаңыздар да болот. Электроточкалары бүт монтаж болуп жасалыптыр, караңыздар. Шпаклевка тартылган дубалга. Ак түстө, водомесёнка берилген эмес. Ал эми потолокту караңыздар, гипсокартондон фигуралуу болуп жасалып, чекелерде мындай софит лампаларды да коюп коюптур. Бул жер холл болду. Эми биз ушул эле жерден түз киргенде залга киребиз. Мына Союз жыттанган бөлмө. Караңыздар, лампочкасын жандырып коюңуз эже. Караңыздар, бая текчелер дубалдын ичинде болчу, эжебиздин, чоң энебиздин жүктөрү себи ушул жерде турат экен. Алигече потолокту караңыздар, фанерадан Союз убагындагы гүл менен жасалган. Бул зал
bölme. Аянтын айтып коеюн. Bir жагы 5 метр, bir жагы 4 метр, 4кө 5 келген бөлмө. Дуалдын калыңдыгын караңыздар, мен карыштап эсептеп коеюн. 1, 2, 2,5 карыш. 2,5 карыш болгон чечен кыштан салынган үй да. Полду караңыздар, пол жыгачтан. Эми биз, урматтуу көрүүчүлөр, киргенде колдон оңго бурулуп кирген кирме чыкма бөлмөгө киребиз. Бул эки бөлмө негизи заманбап жасалган. Терезелери пластиктен. Мына караңыздар. Подоконниктери мындай кафелден жакшына кылып жасап коюптур. Гүлдүн суулары тамчылап түшсө деле арчып койгонго оңгой. Күнгөй бетте жайгашкан. Дуалы обой, мына жакшынакай гүлдүү обойду жабыштырып коюптур. Караңыздар. Ал эми бул жерде печка бар экен. Печканы кышында иштетесизби же? İşletem gaz bilen. Gaz менен иштетесизби? Fakat gaz yapamam. Өтө сонун экен. Gaz экономичный да баары бир. Көмүргө караганда баягы Yaxşı. Kıyınçılığı yok. челекке көмүрдү салып келип бул жерде бар жокту булгап баягы Bu жерде gaz rasa yaxşı, normal. Напор жакшы да? Rasa yaxşı. Bir ayга примерно канча кетет эми? 3,5 3 миң, 3,5 миң кетет экен да. 3,5. Печкенин сырты мындай кылып кафелден тазалап жасап коюптур. Көрдүңүздөр, газдан бир жандырастар болду. Бемарал эч кандай көмүр салбастан ушул жерде тамак кылып, бышырып, жеп, жылуу кыштан чыгасыздар бул бөлмөдө. Потолок гипсокартон, чекелеринде софиттери бар. Отопление жок экен бул жерде. Ушул эме печка менен эле ысытылат экен. Ал эми ортосундагы эки бөлмөнүн ортосундагы эшикти караңыздар. Российский апапакай эшиктен коюптур. Эми биз ичине кирели. Ички бөлмө. Бул спальный бөлмө. Конокторду ушул жерге киргизип коноктосоңуздар деле болот, ушул жерге жаткырсаңыздар деле болот. Бул дагы гипсокартондон мындай болуп потологу жасалыптыр. Ал эми обой мына ачык түстөгү гүлү бар, сызын фигуралар көрүнгөн обой экен. Ал эми көчө тарабында баягы даараткана көрсөтпөдүмбү? Ошол жагында эки терезеси бар экен. Бул жагында мына текчелери бар, жүк жыйылган. Көрдүңүздөрбү? Пол жыгачтан, ал эми жанагы киргендеги бөлмөнүн ичиндеги печкенин жылуулугу ушул жака чыгат, баягы духовкасы деп коебузбу? Ошонун жылуулугу ушул бөлмөгө чыгат. Биз эми кийинки бөлмөлөрдү, кийинки үйдү көрсөтөлү. Биз 4 бөлмөнү көрсөтүп чыктык. Жана сиздерге айттык эле кухняны көрсөтөбүз деп. Кухня күнчыгыш тарапта өзүнчө жасалган бир бөлмөлүү кухня. Азыр ошол жака барабыз. Айтсаңыз эже, бул жерде канализация негизи жок, а? Yok. Канализацияга бирок кандай кылгансыздар? Кандай план кылгансыздар? Kanalizasyonu pastamana turbo kömüp koyganmiz. Ушул жерденби, мына жерден, а? Çukur mana ayrılıp turup, şundan devoltaydan taşkari çıkarıp koyganmiz. Даяр кылып коюп турушсуздар да? Жакында ушул Көк Артка, анан Спутник 2 районунун ушул көчөлөрүндө канализация болот деп аткан эле. Демек түшүнүктүү. Кухнянын баягы канализация саркындуу суусу ушул жака чыгат да? Мына жерде септик бар. Түшүнүктүү. Бул кухня болду. Кухняңыз кандай? Сары түскө боелуптур. Потологу мындай сонун болуп жасалыптыр. Караңыздар. Охо, мына тамакты ушул жерде жасайт экен эжебиз. Ушул жерде ысык суу, муздак суу бар экен бул жерде. Газ мына тамак бышып жатат эжебиздин. Тамагыңыздар таттуу болсун. Мен сиздердин шилекеңиздерди да кызып коеюн, тамчандырып коеюн. Теплый пол барбы? Mana teplый pol demasmi? Бул жер теплый пол бар экен да. Кышында жагып коесуз мына, Мына караңыздар, теплый полду жасап, насосу бар экен. Бул жерде электр туташтыргычка туташат, үстүнөн суу куюп, кышында кухнянын полун кадимкидей жылытсаңыздар болот экен. Бул кухня болду. Кухнядан чыктык, анан кире бергенде астананы караңыздар. Мындай жүзүмдүн үстүнү атайын темирлер менен жасалган. Жүзүм кандай болот? Жакшы болобу? Жакшы. Мына караңыздар, 4-5 түп жүзүм деле бар экен. Жүзүмдү эгерде жакшылап карасаңыздар түшүмүн берет.
Ал эми мына жерде өзүңүздөр көргөндөй бир аз мини дыйканчылык кылганга бул жерге шарт түзүлүптүр. Бул жерде мына алма бар экен, бул жерде ачык гиляс. Эжебиз азыр сабыз эгип коюптур. Түрп бар экен, чеснок бар экен, болгарский калемпир, роза гүл бар жогу бар экен. Эгер ушул кичине аянтты сиздер баягы көңүл бөлүп, баягы теплича кылып койсоңуздар өтө жакшы болот. Кышында дагы колдонуп баягы түшүмүн жейсиздер. Ал эми мунал жагында дагы дыйканчылык кылганга бир аз аянты бар экен. Бул аянт да азыр болгарский көк пияз, кызылча, райхан, эжебиз бар жокто эгип коюптур. Өрүк да бар экен. Ортосунда мына курма да өсүп турат. Эми биз төрдөгү аянтка бөлөлү бул жер навес. Сөрү тапчаң коюлган. Жайында ушул жерде тамактансаңыздар, ушул жерде эс алсаңыздар болот. Тандыр курулуптур. Бул жагы баня экен. Төргө ушул жерден киргенде. Мен баняны көрсөтүп коеюн сиздерге азыр. Бул жер баня мына. Кир жуучу машина коюлуптур. Мына жерден от жагылат экен. Кийим илгичтери бар. Бул жерде мына раковина кол жууганга күзгүчүсү да коюлган. Эми мына эшиктен киргенде кадимки душ баняга киребиз. Мына көрдүңүздөрбү? Бул жерде пар кылса болот. Аристон өзүнчө коюлуптур. Ичи кафелдениптир, үстү жагы шыбалыптыр. Демек шарт бар экен. Ал эми ушул эле эмеден банядан өзүнчө бир эшик коюлган. Бул эшик каяка барат азыр көрөбүз. Биз баняны көрсөтүп чыктык. Эми бул жактагы 3 бөлмөнү көрсөтүп коелу. Бул өзүнчө временка катары курулган. Бул кийин курулган беле? Кийин курулган. 2-3 жыл болду курулган. 2-3 жыл эле болуптур да. Бул эмне менен курулган? Бышык кышпы, кам кышпы? Кам кыш менен. Кам кыш менен курулуптур. Бүт пластик го, эшик терезелер. Пластик кылып даярдап коюптур. Бул жер толук бүтө элек экен, Зал bilan veranda бүтмөдү. Узун коридор экен. Оң жака, сол жака тай мындай тепкич менен чыгат экен. Караңыздар. Биз сол жакты биринчи көрсөтөлү. 15 метр узунасы веранданын. 15 метрби? Узуну 15 метр экен. Караңыздар, туурасы 2 метрден ашыгыраак окшойт. Мына чекедеги сол жактагы бөлмө, бул кандай бөлмө? Бул зал. Залбы? Мейманкана экен, Размерин караңыздар. 3,5га 7 окшойт менимче. Мен баягы көз чамамды карап эле айтып атам. 3,5га 7 келген зал экен. Асты стяжка болуптур. Патологу мына сразу гипсокартон болсо боло бере турган экен. Шубалган, кумшубак менен. Ал эми бул жак толук электромонтаж жасалыптыр. Көрүп атасыздар. Эми бул жакта ушул верандадан оңго бурулуп киргендеги бөлмөлөрдү көрсөтөбүз. Бул жер өзүнчө бир үй бүлө жашай турган бөлмө экен. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Мына. Караңыздар, бул жер заманбап евро болуп жасалыптыр. Патологу мындай пластикалык каражаттар менен жасалган. Фигуралуу болуп жасалган эмес, бирок гүлдөнгөн. Электромонтаж жасалган, салатовый светте бир аз жашыл аралашкан түс бериптир дубалга. Шпаклевка тартылып, водомжемка сүртүлүптүр. Ал эми полун көрсөтүп коеюн, полун. Пол стяжка экен, мындай фольга таштап коюптур. Бул жагын өзүңүздөр утеплить этип, ламинат басып алсаңыздар болот. Азыр үй ээсинин мебелдери, жүктөрү ушул жерде экен. Бул спальня бөлмө. Бул жер чаканы спальня экен. Караңыздар. Мага ушул бөлмө чакандыгы жагып атат. Бул кадимки спальня экен. Ал эми баня жакта кирген баягы мен сиздерге көрсөтөм деген эшик ошол баняга чыгып, жуунуп, таранып, кайра киргенге оң жасалыптыр. Сиздер спальняды көрдүңүздөр. Урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, урматтуу Жалал Абадтыктар, Жалал Абадтык биздин мекендештер. Сиздер Жалал Абад шаарынын Спутник Кичи районундагы 8 бөлмөлүү өзүнчө кухнясы бар, банясы бар, 4,5 соток жери бар, бактарагы бар, дыйканчылык кылганга шарты бар, газы бар, канализацияга монтаж болгон, агын суу бар,
таза суусу бар үйдү көрдүңүздөр. Бул Жамашев көчөсүнүн 115 номурундагы үй болду. Мен ойлойм бул сиздерге жакты, ал эми мага лично мага жакты. Сиздер тез арада акчаңыздар болсо, анда төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. 0550 67 36 83. Ал эми WhatsApp номер да бар. 0505 22 03 73 деген номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Дагы бир номер бар, российский номер. Бул үйдүн ээсинин баласы Россияда. Ал менен сүйлөшсөңүздөр да болот. Плюс 7 926 182 43 20 деген телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар да болот. Мен эң аягында ключевой моментти айтып коеюн. Эң сиздер күтүп аткан момент баасы. Үйдүн баасы $45,000. Окончательно эч кандай варианттары жок. Нак акчага сатат. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, тез арада биз айткан телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. Мен сиздер менен коштошом. Сиздер Тез кабар каналын көрдүңүздөр. Эгерде урматтуу мекендештер, сиздерде ушул сыяктуу үйүңүздөр, жериңиздер, автоунааңыздар, батириңиздер болсо, Тез кабарга чалыңыздар. Тез кабар ушундай кылып сиздердин үйүңүздөрдү коомчулукка көрсөтөт, алармандарга сиздерге кызмат кылат. Амандыкта көрүшкөнчө, тынч болуңуздар, бизди гана көрүңүздөр, биздин каналды колдоп туруңуздар. Биз кайттык. Ассаламу алейкум.